Бүгін Бишкек Ош жолында өрүү учурган жол кырсыгы катталды. Айдоочу рулга ээ боло албай, унаасы даракты сүзгөн. Унаанын мотору үзүлүп кеткенин көрүүгө болот. Айдоочу аман калган. Унаасы толугу менен күйүп кеткен. Бул желекте тааныбаган адам болбосо керек. Израилде өтө чоң өрт чыгып, өрттү эч ким өчүрө албай жатканын көрүүгө болот. Түркияда баңгизатты бир жерге чогултуп өрттөп салышкан, бирок баңгизаттын түтүндөрү көптөгөн адамдарды уулаган. Айдоочулар акырын эле айдасыңар болбойбу? Нол жерде бирөөсү каза болду, бирөөсү дагы оор абалда дейишкен. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Эскертүү: 2-3 майда сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. 2 майда республиканын Тоолу жана Той этектериндеги райондорунда жана 3 майга караган түнү Ысык Көл облустунун Тоолу жана Той этектериндеги райондорунда аба ырайы туруксуз болот. Жерлерде нөшөрлүү жаан жаашы мүмкүн деп билдирди Кыргызгидромет. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Жол кырсыгынан кытайлык жаран каза болуп, дагы 2 жаран жаракат алды. Нарын облустунун Актал районундагы Кара Бүргөн айыл аймагына караштуу Кара Бүргөн айылында кытайлык жарандар унаа кырсыгына кабылып, бири каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Жергиликтүү тургундардын айтымында, кечээ 1 май күнү болжол менен саат 14:00 чамасында Байытов Кош Төбө унаа жолунда, жетактап айтканда Кара Бүргөн айылынын түндүк тарабындагы Ак Сарай чөлкөмүндө темир жол куруу иштери менен жүргөн Кытай жарандары жол тандабас унаасы менен бара жатып, унаа ала салып кеткен. Жергиликтүү тургундардын айтканына караганда, алар рулга ээ боло албай калган же унаасын шагылга тарттырып жиберген. Жергиликтүү тургундар тарабынан тез жардам бөлүмү чакырылган. Актала райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунан билдиришкендей, 1 май күнү саат 14:00 райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун тез жардам бөлүмчөсүнө чакыруу келип түшкөн. Тез жардам бөлүмү тарабынан аталган борборго 2 Кытай жараны жеткирилген. Жыйынтыгында 1972 жылы туулган жаран жанандыруу бөлүмүндө жатып, баш мээсинен алган жаракатынан улам эсине келе албай 10 мүнөттөн соң каза болгон. Ал эми 1976 жылы туулган жарандын сөөгү сынып, Нарын облустук травматология бөлүмүнө жеткирилген. Ошондой эле 1973 жылы туулган дагы бир Кытай жараны алган жаракатынан улам райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун хирургия бөлүмүндө жатат. Булак турмуш кежи. Туркияда баңгизаттын түтүнүнөн улам 25 000 адамдын башы айланып чыгылды. Туркиянын Лыджи шаарында полиция 20 тонна марихуана күйгүзгөн. Бирок атайын коопсуздук чаралары көрүлбөгөндүктөн дарактын коюу түтүнү бүт шаарга тараган. 5 күн бою шаардын үстүн каптаган түтүн тургундардын ден соолугуна терс таасирин тийгизди. Көпчүлүк жашоочулар баш айлануу, кусуу, галлюцинация сыягактуу интоксикация белгилерин сезишкен. Окуя коомчулуктан наразычылык жаратып, полициянын мындай шала кылыгы кескин сынга алынды. Расмий маалымат боюнча териштирүү иштери башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Жаңгырбаш булар, каптарга салынат. Көкөрүктүн базарларда сатылып жаткан видеосу тарады. Социалдык тармактарда сатылып жаткан көкөрүктүн видеосу тарады. Видеодон кадимки жер жемиш, мөмөлөр сыяктуу көкөрүк да сатылып жатканын көрүүгө болот. Айрым интернет колдонуучулары 1 килограмм көкөрүктүн баасы базарларда 300-400 сом болуп жатканын жазышкан. Мындай көрүнүштү айрымдар бышкан өрүктүн баасынан дагы кымбат, өрүк бышпай эле калбай калат экен деп сынга алышса, айрымдары кайсыл жерде сатылып жатканына кызыгышкан. Кол борбор: жети өгүзгө барчу жол аман эле болсун. Жети өгүздүн курортуна андан ары Көк Жайык тарапка кетчү жолдун абалы начар. Бул тууралуу Кактус KG'ге окурман билдирди. Кечээ жети өгүздүн курорт жагына эс алганы барганбыз. Жолдун абалы аябай начар экен. Мындайча айтканда аман эле болсун. Канча деген эс алуучулар келет. Ушул жолду жакшынакай кылып оңдоп койсо болот да. Видеодагы
көп жерин тарта албай калдым деп кошумчалады окурман. Ошто Фирдаус мечити снос болуп жатат. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин таңкы рейд учурунда берген тапшырмасына ылайык Волгоград көчөсүн кеңейтүү боюнча иштердин алкагында бул көчөдө жайгашкан Фирдаус мечитин буздуруу иштери башталды. Бул тууралуу медиадан кабарлашты. Ошондой эле аталган көчөдө жайгашкан конок үйүнөн жолго чыгып кеткен тарабын бузуп алып салуу боюнча ээлерине эскертүүлөр берилип, тиешелүү кызматтар тарабынан мыйзамдуулугун текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары Волгоград көчөсүнүн номер 2 Б дарегинде жайгашкан турак үйдүн ээлеринин макулдугу менен курулушту жылдыруу, жолду бошотуу боюнча иш алып барылууда. Булак Серепкежи. Бишкек-Ош жолунда чет элик жаран кырсыкка учурады. Чүй облусунун Жайыл районунда чет өлкөлүк жарандын унаасы өрттөнүп кетти. Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдиргендей, бүгүн 2 май күнү саат 5:00 чамасында Бишкек-Ош жолунун 64-чакырымында жол кырсыгы катталган. Чет элик номурдагы Chevrolet үлгүсүндөгү унаа трассада түштүктү көздөй бара жаткан. Айдоочу Өзбекстандын 2000-жылы туулган жараны болгон. Жаш жигит рулду башкара албай, жолдон чыгып кетип бакты сүзгөн. Анын кесепетинен унаа өрттөнүп кеткен. Ал эми айдоочу жабыркаган эмес. Унаада газ жабдуулары орнотулган. Ал бүтүн бойдон калган, бирок унаа өзү күйүп кеткен. Булак турмуш кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Израилдин токойлорун өрт каптады. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык өрт Иерусалим тоолорун каптаган, кургак климат жана шамал өрттүн жайылышына себеп болууда. Тиешелүү кызматтар элди эвакуациялап жатат. يا قوم إنما